Кудайыма шүгүр ушул күндөргө жетип келдик. Бүгүн Кыргыз-Тажик чегарасындагы эки өткөрмө бекет ачылды. Лейлектеги Кайрагач жана Баткен районундагы Кызылбел чегара өткөрүү пунктуларынын расмий ачылышы болуп өттү. Президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон аталган өткөрмө бекеттердин ишин жандандырууга уруксат берип, онлайн катышты. Разрешите приступить к возобновлению деятельности контроля пунктов пропусков Кызылбель и Кайрагач на кыргызско-таджикской государственной границе. Разрешаю. Уважаемый президент Республики Таджикистан, разрешите возобновить деятельности контроля пропускного пункта туристов Маданьяр на таджикско-кыргызской государственной границе. Разрешаю. Кызылбел жана Кайрагач көзөмөл өткөрүү пункттарына эки өлкөнүн чегарага чектеш облустарынын жетекчилери жана тургундар катышты. Белгилүү болгондой, Кызылбел пунктуна жакын жерде боз үйлөр тигилип, сүмөлөк бышырылган. Эки өлкөнүн тургундары бул самалыкты көпкө күткөнүн айтып, сүйүн үчүн жашырбайт. Университетти Тажикстанда бүткөнмүн, анан Тажикстанда иштегенмин бул жерде. Азыркы учурда Кыргызстанда иштеймин бул жакта. Баткен областык больницасында иштеймин. Ата энемде бир туугандарым бардыгы Тажикстанда калышкан менен. Ошолорду күтүп, ушундай сезимдер менен келип отурабыз бул жерге. Анан атам бул жолугушду качандан бери күткөнбүз биз. Канча жылдардан бери күтүп атабыз. Кудайыма шүгүр ушул күндөргө жетип келдик. Жол ачылганына ушундай сүйүнүп турабыз. Кызылбелдеги туугандарым, аке-эжелерим, сиңдилеримди, кайын журттарымды, тууган уругумду ушундай сагынганмын. Энди көрүшүк насип болсо. Өткөрмө пунктунун иштөө тартиби күнү түнү эл аралык мүнөзү боюнча эл аралык өткөрмө пункту. Өткөрмө пункту көп тараптуу жүк ташуучу автоунааларга жана ошондой эле жарандар үчүн түзүлгөн. Кайрагач жана Кызылбел көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишин жандандыруу Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамилелерди чыңдоодогу маанилүү кадам болуп саналат. Ошондой эле эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы соода-экономикалык кызматташтык жана достук байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөр айтылды. Мы провели. Алдыңкы мезгилде эки өлкөнүн экономикалык потенциалын натыйжалуу пайдалануу менен соода-экономикалык кызматташтыкты сапаттуу өнүктүрүү үчүн зарыл чаралар көрүүлөрүн белгиледик. Мамлекеттик сапардын алкагында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы автомобиль жолдорун куруу жана пайдалануу, автомобиль жолдорунун кесилишин жайгаштыруу жана пайдалануу жөнүндө макулдашууга жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Тажикстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетикалык объекттерге жеткиликтүү камсыз кылуу боюнча макулдашууга кол коюуну кубаттайбыз. Автомобильных дорог. Президент Эмомали Рахмон билдиргендей, эртең Бишкектен Душанбеге жана Хожентке авиа каттамдар ачылат. Ошондой эле өлкө башчылар автобустук каттамдарда жанданарына үмүт артаарын белгилешти. Биздин көңүл борборубузда транспорт жана коммуникация тармагындагы кызматташууну өнүктүрүү маселелери болду. Экономиканын жана жалпы региондун туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында эки өлкөнүн транзиттик транспорттук мүмкүнчүлүктөрүн өз ара пайдалуу пайдалануу маанилүүлүгүн белгиледик. Тийиштүү ведомстволорго эки мамлекеттин ортосундагы авиа каттамдарды, ошондой эле чегара аймактарын камтыган автобус маршруттарын калыбына келтирүү боюнча чараларды көрүү тапшырмасы берилди. Биз буга чейин тиешелүү көрсөтмөлөрдү берип, эртеңден тарта Душанбе Бишкек Душанбе жана Бишкек Хожент багыттары боюнча авиа каттамдардын биринчи рейстери башталаарын билдиребиз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 5 өткөрмө бекеттер бар. Алар Кулундук, Карамык, Бордобө, Кызылбел жана Кайрагач. Кыргыз-Тажик чегарасындагы бардык пункттар 2021-жылдагы чегара чырынан кийин бир тараптуу жабылган. Аклай Кырабаева, регион.